бүтүп атат. Шайлоо бүтүп атат, добуш саналып алдым да. Ооба, азыр 3 минут калып атат жабылышына. Кудайга шүгүр, баарыбыз жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен отурабыз. Ар бир келген кабар каттуу мындай бир кубандырып атат. Биз күткөндөй, мисалы, биринчи кабар Россия Федерациясынан Владивосток шаарынан келген. Ал жерде биз абдан каттуу алга кеткенбиз. Бизден кийинки экинчи орунда келе жаткан киши бизден 50%га жетпей калды. Биз жалпы шайлоочулардын 55%-ын алып отурабыз. Бул чоң көрсөткүч. Андан кийинки Сиз чет өлкөнүкү эсептеп атасыз? Владивосток Россия Федерациясы деп, себеп алар эртерээк жабылган. Андан кийин Түштүк Кореядан келди. Түштүк Кореяда дагы биз жеңишке жетиштик. Андан кийин Новосибирск шаарынан келди. Новосибирскте дагы биз чоң жеңишке жетиштик. Чоң. Айырмачылык канчалык? Азыр мына Красноярскийни көрүп коелук. Красноярский келиптир. Мадумаровка 376. Экинчи орунда келаткан Бабанов 62. Үчүнчү орунда Сооронбай Жээнбеков 53 эле добуш менен келатат. Кайсы шаардыкын сурадыңыз? Корея бар. Малайзия жабылды. Азыр. Мына Новосибирскиден бизге 88 добуш. Экинчи орунда Жээнбековден 86, үчүнчү орунда Бабанов 39 добуш. Калгандары 0-0-0-0-0. Бир гана Темир Сариевде 5 добуш бар экен. Владивостокто болсо биз 47, мындайча айтканда 54-55%га жакын. Бул жерде де экинчи орунда Жээнбеков, үчүнчү орунда Бабанов. Муну бул келгени Новосибирскини айттым, айттым. Түштүк Корея. Түштүк Кореяда бизде төмөндөгүдөй абал. Мадумаров 48, Жээнбеков 37, Бабанов 25, Масадыков Таалат 5, калгандары 0. Сариевде бир добуш бар. Мына ошол мөөрлөрү менен басылган, могу жерде көрүнүп турат. Мөөрлөрү менен басылган. Ушундай баракчалар келип баштады. Мындайча айтканда, азыр биздин колубузда 5 жерден ушундай баракча бар. 5-өөнүндө тең биз аябай чоң ишенимдүү түрдө жеңиш менен баратабыз. Анан эми өзгөчө чечүүчү ролдордо биздин Кыргызстандын ичиндеги добуштарды айтсак болот. Ушул кандай айтасыз? Кандай добуш? Эми мыйзамдар кандай даражада бузулуп аткандарын менден жакшы көрдүңөр өзүңөр. Массалык маалымат каражаттары көрүп атасыңар. Мени таң калтырганы ошондой билдирүүлөр, ошондой видеолор чыгып атса, же Ички иштер министрлиги тарабынан, же прокуратура тарабынан бир дагы бир киши ооз ачып койбойт да. Бул абдан коркунучтуу көрүнүш. Бул абдан туура эмес көрүнүш. Ыкчам чараларды көрүлүш керек эле. Эгерде ким жалган маалымат таратып атса, аябай катуу жазалаш керек. Анан мамлекеттин башчысы өзү баш болуп алып, абайлагыла, сактангыла, тополоң чыгып кетиши мүмкүн деп бүтүндөй бир удургутуп жүрүп аткан болсо, эмне жакшылык күтсө болот? Ким чыңалтып атат биздин коомдогу жагдайды? Эч ким андай билдирүү жасаган жок. Коркконго кош көрүнөт болуп атат. Ошондуктан азыркы жагдай абдан жакшы эмес. Мына Каракулжадагы баягы аялдын сүйлөп атканы, азыркыга чейин сүйлөп атат, көрүп атасыздар. Бюллетень жыртылган. Бюллетень ыргытып бергенди, көчөгө түртүп чыгарып койгондугу. Анан дагы бир коопсуздук кызматынын бир жетекчисинин ийниси деген жигиттин көчөдө чак түштө эмне иштерди жасап атканын көрсөтүп чыгарып коюп атпайбы? Эмне үчүн? Андан кийин министр эмне үчүн ак же көк деп жооп бербейт? Эмне үчүн? Андан кийин айыл чарба министри бирөөнүн жөн эле анын мурду анын колуна тийип кетиптир да. Бул эмне деген шумдук? Жөн эле сүйлөшүп атса, тигинин мурду анын колуна тийип кетиптир. Анан мурду канап кетиптир. Бул жакшы эмес. Мунун алдында да маалымат кетти эле, жана ооруканада сабап койду деп туурабы? 1-2 жыл мурун. Ушундай көрүнүштөр болгондон кийин ыкчам түрдө
чаралар болуш керек да. Жалган болсо жалган деп, туура болсо кечирим сурап, күнөөлүүлөр жоопко тартылып турса, тартип күчтүү болмок. Эки каршы бизде андай жок. Ошондо азыркы экинчи тур болот деген ойдо турасыз? Эртең менен сурадың эле? Ооба. Азыр добуш саналуу алдында турат. Ошон үчүн Биз бардык алгачкы маалыматтарга караганда, мен жанакы кээ бир кишилердей болуп, мен баланча пайыз алам, мен түкүнчө пайыз алам дегенден алысмын. Алладан улук эч ким сүйлөгөнгө укугу жок. Эч кимдин мүмкүнчүлүгү да жок. Мен ишенимдүү түрдө Кудай буйрса айта алам, бизге келип чыгып аткан маалыматтар боюнча биз экинчи турга чыгабыз. Бирок ким менен ал маселе шайлоонун жыйынтыгы көрсөтөт.